Бириккен Уттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин резолюциясы 2000-жылы кабыл алынган. Бул резолюциянын мааниси эмнеде? Биринчи жолу тынчтык жана коопсуздук темасы менен катар аялдар менен кыздардын укуктары күн тартибине чыкты. Чыр-чатак же кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдар маалында биринчи кезекте аялдар жана балдар жабыркашат. Анткени алар аялуу катмар болуп эсептелинет. Тарых душмандын аймагы чындыгында аялдардын укугунун аймагы экенин так көрсөттү. Бул анын дене түзүлүшү жана башка куралдуу жаңжалдар учурунда бузулган укуктары. Мамлекеттер аралык гана эмес, жарандык согуштар жана башка чыр-чатактар учурунда дагы. Резолюция биринчи кезекте чыр-чатактардын алдын алууга багытталган. Баарыбыз бул багыт Кыргызстан үчүн актуалдуу эмес деп ойлочубуз. Каргашалуу июнь окуясынан кийин активист аялдардын демилге жана таасири алдында аны өкмөттүк деңгээлде жайылтуу боюнча жогорку кеңеш чечим кабыл алган. Бул резолюцияда аялдар менен кыздар чыр-чатактын курмандыгы гана эмес, ошондой эле тынчтыкты орнотуунун каарманы, активдүү катышуучусу катары каралышы керектиги да айтылат. Албетте, сөз алардын саясий укуктары жөнүндө болуп жатат. Себеби аялдардын катышуусу жок бир дагы процесс ишенимдүү боло албайт. Шайлоо мыйзамдарына жергиликтүү кеңештердин депутаттары үчүн квоталар киргизилди. Мындай квоталардын жоктугу аялдардын башкаруу органдарына аралашпай, толук четтеп калуусуна алып келген. Гендердик теңчиликке маани берген, саясатта гендердик теңчиликти сактаган жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен мамлекеттер өнүгүп жатат. Себеби аялдардын күнүмдүк жашоого гана эмес, саясатка жана экономикага активдүү аралаштыра алган мамлекеттерде гана позитивдүү жана туура багытта өнүгүүгө шарт түзүлөт. Аялдар менен эркектер дүйнөгө эки башка көз карашта болот. Ал эми жашоого болгон түрдүү көз караштар ар кандай чечимдерге алып келет. Чечим кабыл алууда, мисалы, аялдар социалдык маанидеги долбоорлорго көбүрөөк көңүл бурат. Болбосо аялдардын кызыкчылыктары эске алынбаган чечимдер кабыл алынып калат. Ал тургай адамдардын массалык миграциясына себеп болгон глобалдык климаттын өзгөрүшү жөнүндө сөз болуп жатат. Бул дагы чыр-чатактарды курчута турган фактор болуп эсептелет. Ошондой эле пандемия сыяктуу глобалдык маселелер дагы камтылган. Үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүүгө байланыштуу мыйзамдар кабыл алынган. Себеби дал ушул өзгөчө кырдаал чыр-чатак маалында бул маселе курч мүнөзгө өтөт. Анткени пандемия, анын кесепеттери адамдарды стресске кептеп, зомбулуктун өсүшүнө таасирин тийгизди. Кризис же өзгөчө кырдаал шартында аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулук көрсөтүү тобокелдиктерин азайтуу максатында мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын жана жарандык коомдун өз ара аракеттенүү иш-чараларынын тартиби бекитилген. Аялдар тынчтыктын көгөчкөндөрүнө окшош, тынчтык жана туруктуулук үчүн. Бирок биз аларга ушул ролду жүктөө менен бул саясат, тактап айтканда, аялдардын өлкөдө болуп жаткан бардык процесстерге катышуусун камсыздоо саясаты күн сайын жүрүшү керектигин унутта калтырабыз.